Руслан мырза, сиз абдан жарандык позицияңыз күчтүү, активдүү адамсыз. Анан саясат таануучу, саясат талдоочу деп дагы тааныйбыз. Анан сиз дагы бир Кыргызстанда парламентаризмдин тарапташы катары билебиз. Анан бирок тилекке каршы дейбизби? Ошо биз парламентаризмден тайып азыр президенттик башкарууга өтүп атабыз. Анан ошол президенттик башкарууга жетер ошо парламентаризмди эл жек көрүп, мына парламент эмнени кылды, эмнени кыйратты деп анан ошол парламентарийлерди сексалүү, чимкирик, макалөө деп ушундай бир аябай аттарды коюп ушундай бир парламент дегенде жек көрө турган болуп калдык да. Анан ошол парламентти жана парламентарийди элдин жек көрүүсү эмнеден келип чыкты? Эмне үчүн эл ошол нерсени жек көрүп атат? Саламатсыңарбы? Мен жарандык активист болуп жүрөм негизи. Баягы журналисттик коомчулук, саясат талдоочу деп атап койду. Бирок эми биз парламентаризмгечи, мисалы 2010-жылы келдик да. Биз буга туруп баягы биздин жаңы тарыхыбызды эки революцияны өткөрүп туруп. Жок, толук келдик деп ойлойсузбу? Жок. Ошо биз ошол парламентаризм болуш керек деген түшүнүккө 2010-жылы экинчи революциядан кийин келдик. Анан ошого жараша биз конституциябызды өзгөрттүк. Биз эмнеге парламентаризмге келиш керек, парламентаризм бизге зарыл экен деп ошол кезде ошондой бүтүмгө келдик. Себеби дегенде эки революция биз бир кишинин бийлигинен, бир кишинин өзүн билемдигинен, бир кишинин бийликти бир колуна топтоп, анан менчиктештирип алганынан тажаганбыз да. Анан ошондо биз парламентаризм бизге зарыл экен деп ошого келгенбиз. Бирок бизде кайра эле тилекке каршы бийликтин табияты ошондой экен. Ошол кездеги мен шайлоону аябай эсимде да. Ошондо эл парламентаризм зарыл экен, себеби парламент ошол бир кишини көзөмөлдөйт экен деген. Биздин баардык трагедиябыздын баары эмнен айынан болгон? Жана бир киши президент, президенттик администрация деген институт. Бул туруп алып эле Кыргызстанда баардык нерсени башкарып, баардык нерсени жөнгө салып, бүтүндөй элдин тагдырын чечип, бирок эчтекеге жооп бере берген бир пирамиданын башында туруп алган киши болгон да. Анан парламент аны көзөмөлдөмөк. Бирок биз чуу дегенде эле эмне болду? Баягы президент болгон киши кайра эле бийликти эч кимге бергиси келбей, бул сапар жанагы шайлоону көзөмөлдөй баштады. Шайлоого анча-мынча кишилерди кое бербей, уруксат бербей, партиянын тизмелерин көзөмөлдөп тегерегиндегилер, баягы оппозиция боло тургандарды акырын чыгарып, ошентип биз шайлоону бурмалаганбыз. Шайлоону бурмалаганда шайлоого жалаң гана биринчиден жанагы оппозициячыл эмес, принципиалдуу эмес кишилер көбүнчөсү дейин, жалаң дебейин, көбүнчөсү ушундай кишилер шайлоого катышып калды да. Экинчи жактан өзүбүздүн биздин эл дагы жана жакыр өлкө болгонубуз үчүн биз деген жанагы шайлоодо кайра эле келип эле өзүбүздүн угулубузга, өзүбүздүн жердешибизге, анан мындай биздин балабызга бердик да. Ошонун жыйынтыгында баягы парламенттин курамы аябай парламентаризмдин мындай критерийлерине жараша болбой калды да. Шайладык, бирок шайлаганда көбүнчө тилекке каршы ошол парламентаризмди чагылдыра турган, анан чыныгы парламент боло турган депутаттардан турган парламент шайлаган жокпуз да бизчи. Анан шайлоого келгенден кийин ал президент кайра эле туруп алып эле ушул акыркы жылдары өзгөчө 2000 Атамбаевдин убагында дагы, Сооронбай Жээнбековдун убагында дагы ушул парламентти мүмкүн болушунча көзөмөлдөп, мүмкүн болушунча алардын чыгарган чечимине таасир этип, түндө телефон чалуулар, мыйзамдан мурун аларды бир пикирин алмаштырууга аракет кылуу, басым жасоо, баягы иш козгоо деп отуруп, парламентти булар чөнтөк парламент болгонго жеткиришти да. Мындайча айтканда, парламент анча-мынча маселелердин тышында толугу менен президентке баш ийе турган юридикалык мындай бөлүм болуп калды. Нотариалдык контора болуп калды да. Ошол жерде жанагы биз айтып аткан эл жек көргөн парламентарийдин келип чыгышы ошого эле байланыштуу же башка да себептери барбы мисалы? Экинчиден биз бул акыркы жылы президенттикке өттүк дебедиңизби сиз? Биз чын эле биткөй чөчүп көйнөгүбүздү өрттөбөйдүк да. Себеби дегенде
биз баардык нерсени парламенттен көрдүк. Бирок чынчындап келгенде парламенттин эки гана эле функциясы бар мындай. Эң негизги функцияларына. Бул биринчиси мыйзам чыгаруу, анан көзөмөл жүргүзүү. Аткарууну бизде президент өкмөт жасаучу буга чейин, эми азыр президент. Бирок биздин тарыхта акыркы өзгөчө Атамбаев убагында дагы, Сооронбай Жээнбеков убагында дагы президенттер эчтекеге жоопкерчилик албаган үчүн администрациядагы баардык жаман нерселерди өкмөт менен парламентке төңкөрө берген үчүн биз ошондой бир мындай пропаганданын курмандыгы болдук да. Баардык нерсеге парламент күнөөлүү, бүт жоопкерчилик парламентте депчи. Бирок биз аткаруу бийлигин унутуп калдык. Мисалы мындай болуп калды да, элдин көзүндө парламент жаман, президенттин көзүндө өкмөт жаман болуп калды да. Бирок чыныгы Кыргызстанда бүт нерсенин тагдырын чечип, бүт нерселердин чечимин чыгарган президент жана администрациясы эчтекеге жооп берген жок. Ошо азыр ошондо макул, анда президент болсо баардык нерсенин жоопкерчилигин алды да. Эми анда азыр парламент бул орду кандай болуп калды? Азыр парламент, мисалы парламент, чөнтөк парламент деп ушуга чейин жанагыдай чимкириктер деп, нотариалдык контора деп, булар кнопка баскычтар деп жамандап келбедикпи? Эми бул азыр бул биздин жанагы жаман сыпаттап келген нерселерибиз баары азыр мыйзамдашты. Азыр бизде бир бала бакчанын маселесинен баштап өлкөнүн глобалдуу маселесине чейин бир киши чечет. Президент чечет да. Өлкөнүн тагдырын, элдин тагдырын баарын президент чечет. Парламент мындай атрибут керектүү бир нерсе, өлкөнүн атрибуттары бар да. Президенти бар, парламенти бар, андан кийин дагы эмнеси бар, соттору бар. Бул ушундай эле бир нерсе болуп калды. Декорация болуп калды да. Зарыл. Эгер баягы уят болуп сыртта элемне дейт деп сурабасак, анда эле жооп салмакпыз. Бирок эми керек экен деп коюп койдук да. Формалдуу болуп калды. Формалдуу бир институт болуп калды. Себеби дегенде мурун президенттер бул тизмелерге парламенттин шайлоосуна кийилишип келсе, мындай кийилишкенин дагы элден жашырууга аракет кылса, азыр түз эле кийилишет, түз эле ошол тизмелерди түптөйт. Анын үстүнө элдин дагы жек көрүүсүн айткан жек көрүүсү бар. Ошондуктан бул парламент бизде мындай чын эле бир эчтеке чечпеген бир эме болуп калды. Макул, ушундай азыр ситуация ушул нерседе болуп атат чын-чынына келгенде. Бирок парламент кайрадан күчтөнүүсүнө, күч алуусуна жана парламентарийлер күчтүү болуусуна кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мындай эле жол барбы кайра? Жол сөзсүз түрдө бар. Мен бир Америкага барып, анан бир ошол жерде музейге киргенде бир жазуу окугам да. Демократиянын биринчи мындай мааниси мындай болчу, демократия шайлоого көз каранды дегенчи. Демократия шайлоодон башталат деген. Бизде чын эле шайлоо бул көйнөктүн биринчи топчусундай да. Эгер сиз көйнөктүн биринчи топчусун туура эмес топчуласаңыз, анда баардык нерсени туура эмес топчулайсыз. Кыргызстанда деле мына 30 жылдык тарых мында далилденди. Бизде революциялар, нааразычылыктар эмненин айынан болуп келген. Ушу шайлоонун адилетсиз өткөндө аябай таң калдым. БШКнын төрайымы саясий партиялар өзүнү дискредитация кылды деп айтып атат да. Бул партия деген институт да. Ал өзүнүн жөнүндө сөз кылган жок да. Мисалы БШК бүт баарын жөнгө салып келген да. Заказды аткарган, бул шайлоолорду каалагандай бурмалаган. Негизги негативдүү ролду ушу БШК аткарып келген, бирок эмнегедир курмандык кылып партияларды көрсөтүп койду да. Ооба, партиялар идеалдуу эмес, бирок алар ушинтип отуруп жетишмек. Алар өсмөк, өнмөк, мындай башкача болмок да. Чын-чынына келгенде айта турган болсо, ошол партиялар элге туураланып, тизмелерин өзгөртүп баштаган, ошол эле убакта программаларын жазып баштаган, сунуштары дагы мындай реалдашып баштаган да. Ушундай нерсе. Эми азыр баары бир азыр биз парламентти күзүндө шайлайбыз да. Анан күзүндө эми өзгөрүүлөр болуп атат, сан жагынан, башка жагынан да. Анан башка суроо эми ошондой жана биз айтып аткан элдер сасындап аткан сексуалдуу, чимкирик, макалөө жана башка ошол өңдүү баягы эл жек көрбөгөндөй парламентарий эл өкүлдөрү келиш үчүн кандай процесстер болуш керек? Мындай карасаңыз, биздеги саясий парламенттин деңгээли делечи бул өлкөнүн күзгүсү да. Мисалы мен ушуну аябай көп салыштым да. Мисалы бизде дин бар, молдокелер ар кандай да. Туурабы? Эми молдокелер жаман болгон үчүн дин жаман болуп калбайт да. Бизде мына демократтар деле ар кандай. Демократтар жаман болгон үчүн
демократия жаман эмес да. Бизде деле парламентти тилекке каршы мындай жаманатты кылган ошолдун мындай тырнакчанын ичинде эл өкүлдөрү болду. Ал эл өкүлдөрү эч качан эл өкүлдөрү болгон эмес. Алар ак үйдүн өкүлдөрү болгон да. Ошондуктан бизге жаман көрүнгөн. Мындай принципиалдуу элдин чыныгы өкүлү болгон эмес. Эгер алар элдин чыныгы өкүлү болгондо, анда биз аларды жаман көрмөк эмеспиз. Мисалы, азыр деле байкасаңыз, бир уч депутат бар, элдин көйгөйүнү, маселесин коркпой, тайманбай алып чыгат. Алардын байылдын баары көбү жакшы көрөт. Ошондой парламент болгондо, биз бул парламентти жакшы көрмөкпүз. Бул парламентти биз көбүнчө баягы аларга топтолуп алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгын, маселесин чечкен үчүн жаман көрүп калдык. Абдан сиз сонун нерсени айттыңыз, азыр алар эл өкүлү эмес, ак үйдүн өкүлү болгон депчи. Азыр деле ошол ак үйдүн эмес, азыр президенттин өкүлдөрү боло турган болуп калды да. Азыр болсо ошол президенттин чайына барып келгенден кийин көптөр өздөрүнүн пикирлерин, ойлорун өзгөртүп атат дегендей. Анан ошолор эми эл өкүл болуш үчүн эл кандай нелерди кылыш керек мисалы? Эми эң биринчиден шайлоо таза өтүш керек, адилеттүү өтүш керек. Анан таза өтүш керек дегенде мен айтам. Таза өтүш керек дегенде баары эле айтат, мисалы, таза өтүш керек, таза өтүп атат, таза өткөрөбүз дейт. Биринчиден шайлоого катышканга баягы көкүрөгүндө элдин күйүтү болгондорду эми мындай катышам, мен саясий атаандашууга баягы өзүм аттанам дегендерди мындай мүмкүнчүлүк тааныш керек. Азыр чынын айтыш керек, сен шайлоого материалдык каражатың болбосо катыша албайсың. Сен канчалык билимиң бар, тажрыйбаң бар, ушул турмушумду эл үчүн арнайын деп атсаң деле, эгер сен материалдык кызыкчылык эмең болбосо, мүмкүнчүлүгүң болбосо катыша албайсың. Себеби дегенде, сенин туугандарың деле, сенин жакын жердештериң деле сенден бир нерсе үмүт этишет. Бул жерде бир гана жанагы бийликтин эмес, элдин өзүнүн дагы баягы тилекке каршы күнөөсү бар да. Бул биринчи маселе. Экинчиден, жанагы шайлоого ушуга чейин бурмалап келген система түп тамырынан өзгөрүш керек да. Мен өзүм дагы шайлоого катышпадымбы? Мен ошол жерде бир нерсе байкадым. Бизде бардык нерсе мыйзамдан баштап эрежелерге чейин мамлекеттик түзүлүш дагы ошол бийликтин баягы үстөмдүгү, бийликтин жеңиш үчүн курулган экен да. Ушундай жасалган экен. Бардык нерсе. Жашоонун бардык тармактарында ошондой болуп курулуптур. Бул административдик ресурс иштеп, анан бийлик каалаган жыйынтык чыга тургандай болуп иштеп тур. Ошол мыйзамдар, эрежелер толугу менен өзгөрүш керек. Мисалы, кээ бир батыш өлкөлөрүндө БШК деген жок. Мисалы, мен аябай бир макала окуганда, баягы орусиялык журналист эмеге ошо Англиядагы эмеге сурап атат да, кандай БШК жок? Силер бирөө дейт, добушторду өзгөртүп койсочу дейт. Же кошуп ийсе урнага, же алып койсо десе, ал түшүнбөй коет да, аны эмнеге кылат деп чалчы. Аны эмнеге өзгөртөт деп ал такыр суроону түшүнбөй коет. Ушундай эле бизде деле ошол эрежелер толугу менен өзгөрүп, баягы шайлоочулардын укугун чагылдыра тургандай кылып түзүлүш керек. Анан буга чейинки бурмалоолорду баягы эмелерди кылып келген, укук бузууларды кылып келгендер баары жазаланыш керек. Же болбосо жок дегенде катыштырылыш керек. Бизде деген мына Шайдулдабекова деген башкарган БШКсы 4-октябрдан мурунку шайлоону кандай өткөрдү? Анан ал келип эле президенттикти өткөрүп койду. Эми андан мурун бурмалаган БШК мындан кийин эмнеге бурмалабасын? Бир эле курам кантип адилетсиз өткөрөт, анан экинчиси кантип адилеттүү өткөрүп калат? Ошо азыр сиздин жоопторду угуп отурсам, бардыгы мындай. Мыйзам өзгөрүш керек, эрежелер, анан БШК, анан бул орган, бул кызмат деп атабыз да, бирок жөнөкөй катарда жаран, мисалы, мен кандай өзгөрүүлөрдү талап кылышым керек же иш аракет кылышым керек? Эң биринчиден биз деген шайлоого катышышыбыз керек. Эң биринчи бизде азыр аябай мындай эме болуп калды. Көңүл аябай калды да. Анан элдин жүрөгү дагы муздап калды да. Ишенбейт. Бирдеме өзгөрө турганынан, анын каалаган талапкерлери жеңе турганынан, шайлоо адилеттүү өтө турганынан ишенбейт. Ошол нерсе тилекке каршы шайлоого биринчиден аз кишинин катышуусуна себеп болуп атат. Экинчиден добуштардын сатылуусуна себеп болот. Баары ишти көзгөрбөйт, андан көрө мен 1000 сом, 2000 сом алсам ошол пайда деп. Ошон үчүн бул жерде тилекке каршы сиз айткан нерсе Кыргызстанга жакын арада келбейт. Анткени мына президент келди, андан кийин
өзгөрө турган болсо могу шаардык кеңештердин шайлоосу өзгөрмөк. Көрсөтмөк да. Алар деле мурункудай өттү. Эми бул ишенимдин жоктугуну кайра калыбына кантип келтиришет мен билбейм. Бирок биз деген баягы эми үмүт өчпөш керек, эми шайлоого биз катышыбыз керек. Андан башка эме жок да. Тилекке каршы вариант жок. Жолубуз жок. Жолубуз жок, андан башка эми бул өлкө биздики да. Кетип калбагандан кийин, бул өлкөдө жашай тургандан кийин барып күрөшүшүбүз керек, добушубузду беришибиз керек, элдерди үндөш керек. Добушсаң сатылбоосуна баягы элдерди мындай бир чакырыш керек. Анын башка жана укук бузууларды коркпой, тайманбай айтып чыгыш керек. Баарыбыз унчукпай отура берсек, жанагы мурунку технологиялар мурункудай эле иштей берет. Эчтеке өзгөрбөйт. Ошондо биз айтып чыгып, шайлоого катышсак, биз дайым оюбузду билдирсек, талап кылсак, көзөмөл кылсак, анан ошондо жанагындай чыныгы парламентарийлерди алып келиши мүмкүн деген ойдосуз. Эми жок дегенде тормоз болбой турган, сенин өнүңдү бийликке жеткире турган депутаттардын саны көбүрөөк болот деп ошого ишениш керек да. Эми биз идеалдуу, биз деген парламентаризмге өткөндөн кийин дароо эле ойлодук да, жашоо жыргалы болуп кетет депчи. Бул башка өлкөлөр буга деген жылдап, 10 жылдап, кээ бир өлкөлөр 100 жылдап күрөшкөн да. Ушуга жетиш, ушу түшүнүккө жетиш үчүнчү. Биз бардык нерсени дароо күтүп атпайбызбы? Анан эми менин жеке пикиримде биздеги экономика өзгөрмөйүнчө, экономиканын деңгээли көтөрүлмөйүнчө ушундай көрүнүштөр улана берет. Ооба, туура айтасыз. Мен мындай жана башында айтып аттым эле, ошол парламентарийлер боюнча жашап атабыз. Эми парламентарий бул эл өкүлдөрү боюнчачы. Анан бизде вот эл өкүлү десе, жана да биз мурунку спикерибизге мурунураак бир суроо бердик эле, ошол элдер ошол эл өкүлдөрү чыгып алып парламентте трибунада сүйлөп атса, комментарийлер жазышат да. Силер сүйлөй бербей, акчаны бербей иш кылбайсыңарбы депчи. Анан мен кээ бир убакта күлкүм келет, кээ бир убакта ыйлагым келет, анткени билебиз алардын иши ошол чечим кабыл алуу, ошол жерде сүйлөө, ошол элдин талабын талашуу да. Анан ал жердин табигаты ошондой да, ал ошондой жер парламент, чечим кабыл алып турчу талаш жер да. Согушкандар болуп, жакалашкандар болсо, биз аларды болсо деңгээли ушул деп кайра баса калып тепкилеп атабыз да. Чын-чынында алар ошол бир чечим же мыйзамдар үчүн ошондо күрөшүп керек болсо, дүйнөдө деле, Англияда деле, Японияда деле мурдун кандай чапкандар көп да. Анан чын-чынында келгенде идеалдуу болбосо дагы, реалдуураак эл өкүлү кандай болуш керек? Эң биринчи мен өзүмдүн баягы тажрыйбамдан айтайын. Мен могу 2020 шайлоого катышканда мен бир нерсеге аябай көңүл бурдум да. Баягы шайлоочулар менен жолугасың да. Базарга барасың, көчө кыдырасың, үй, анан ошол жерде баягы мен ушундай шайлоого катышып атам десем эле алып эле эл мындай кечке өзүнүн эмесин айта берди да, мындай арзы муңунчу. Анан мен ошондо бир эмеге келдим, бүтүнгө келдим, эл угулбай калыптыр. Элементардуу түрдө бийлик, жергиликтүү бийлик, эл өкүлдөрү келип элди укпай калыптыр. Биринчиден элди угулуш керек. Экинчиден биз деген баягы эл менен чогуу жүрүш керек да, элдин көйгөйү, элдин арзы муңу, элдин жанагы түйчүгүн билишибиз керек да, реалдуу түрдө. Баягы ал дагы ошо эл менен чогуу болгондон чыгат да. Сен эгер өзүнчө бир дүйнөдө машинең түшпөй же болбосо базарга барбай же айылга барбай жүрсөң, элдин турмушу же жаштар менен аралашпасаң, турмушуң кайдан билесиң. Анан кийин экинчиден эл өкүлү чын эле эл өкүлү болгонун унутпаш керек да. Анан баягы абийири менен соодалашпас бизде деген тиги кызыкчылыгы үчүн же корккондугу үчүн же болбосо кандайдыр бир кысымдан тартынганы үчүн эл өкүлү мындай ак үй өкүлү болуп кетип атпайбы, президенттин өкүлү болуп кетип атпайбы. Анан мен мисалы жөнөкөй жарган катары мен үчүн кандай идеалдуу эл өкүлү бар, ал көйгөйдү жеткирип, анан көзөмөлдү күчөтүп турса, мен үчүн ал идеалдуу эл өкүлү, менин үнүм болуп турса да. Мен силерге эме кылып берейин. Кызыктуу окуя. Мен пандемия 2020 жылы пандемия башталбады беле? 2020 жылы пандемия башталганда мен Индияда болчумун. Анан ошондо Индияда
тиги самолет келет келбейт болуп талашып, анан мен бир нерседен аябай эми чочулагам самолет келбей калып, мен пандемияда Индияда калып кетемби депчи. Анан баягы парламентте сессияны көрүп отуруп, анан баягы тааныган депутаттардын баарына жазгам да. Ушу эмени парламенттен айтып коелачы, Индияга самолет келбейт деп атат, толтура мекендеш бар деп. Анан ошол маселе көтөрүлүп парламентте, анан Индияга самолет келген. Эми ошол анан мен аябай кубангам да, бизде парламент мындай элдин көйгөйүн чечет. Саясатты силер жаман көрбөйт, бирок саясаттын дагы бир аныктамасы бар. Чечим сунуштоо деген. Саясат жаман нерсе эмес. Элге, коомго чечим сунуштагандан кийин саясат ошол саясат болуп ушундай болуш керек да. Азыр ошол сиз жанагы эл өкүлү болуш керек деп атасыз. Анан эл болсо, ал болсо коркпой көзөмөл кылып, айтып эл маселеси чечиш керек деп атат да. Бирок ошол чечейин деген деле эл өкүлдөрү бар, бирок алардын тили кыскарып калып атпайбы? Тили кыскарып калып атат дегенде кандай? Кээ бирөө бизнес үчүн коркот, кээ бирөө үй бүлөсү үчүн коркот, кээ бирөө мындай кайсы бир себептерден коркот да. Ал ошол коркпошу үчүн кандай нерсе керек? Ошо менен биз жыйынтыктай эле, ошол эмне керек ошо деп эл өкүлү коркпой трибунага чыгып, элдин маселесин талашып, элдин көйгөйүн угузуп, анан ошол үчүн баягы азыркы айткандай до конца күрөшүш үчүн аларга эмне керек? Эң биринчи репутациясы таза болуш керек эл өкүлүнүн. Анткени баягы эгер бизнесине туура эмес нерселер болсо, же болбосо мурун жасаган бир кылмыштары, мыйзам бузуулар болсо, бийлик муну укук коргоо органдары аркылуу, УКМК, прокуратура, ИИМ аркылуу муну бурап, аны өзүнө келтирүүнүн несин бир технологиялар жакшы өздөштүргөн биздин бийликчи. 5 мүнөттө жасап коюшат аны. Экинчиден, эл өкүлү деген жанагыдай мыйзамды, укукту жакшы билиш керек. Себеби ал жерде мыйзам чыгарганы бар атпайбы? Анан үчүнчүдөн эми ал жерде баягы бизде саясат деген тилекке каршы депутат болуу менен эле чектелип калып атпайбы? Депутат болуш керек деп түшүнүп алышат да. Бирок саясат деген ошол эгер сен элдин үнүн коргоо, элдин таламын талашып атып, жанагыдай мыйзамсыздыкка кабылсаң дагы, ошондо бийлик сага кысым жасап, ошого чыдай алганы дагы мындай. Кандай деп айтсам, ошону дагы кабыл алыш керек да. Ушундай болуп кетиш, тобокелчиликтерди кабыл алыш керек. Болуп кетиши мүмкүн, кысымга кабылып калышы мүмкүн. Бирок ошондо дагы сен тайманбай, принцибиңден тайбай, андан ары күрөшүмдү улантам деген бир ишенимге ээ болушуң керек да. Ошондо чыныгы чыныгы эл өкүлү болосуң, аны эл барктайт, эл багамчыл, байкап турат, баамдап турат, эл керектүү убакта сени коргоп, керектүү убакта бирок эстеп алат. Анан жанагы аябай жакшы бир сөз бар. Халк билбесе да хак билет деген. Баягы халк билбесе да Кудай билет. Баары бул жылы болбосо да, бул шайлоодо болсо, эмки шайлоодо сөзсүз түрдө эл аны унутпайт. Элдин да эс тутуму кенен да. Эфир үчүн чоң рахмат убактыңызга. Мен ойлойм ушундай элдин көйгөйүн угуп, ошол чечим кабыл алып, ошол биздин жанагы кызматкерлерге жеткизип, көп маселелерди чечип бере турган эл өкүлдөрү келет деген чоң үмүттө тилектебиз. Ошон үчүн убакыт бергениңизге чоң рахмат. Биз менен саясат таануучу деп эле атай берели. Руслан Ахматбек болду. Чоң рахмат.